9-бөлүм. Муну уккан Иордандын арка өзүндөгү тоодо жана түздө, Лебанондун жанындагы Улуу деңиздин бүт жээгинде жашаган хеттиктердин, аморлуктардын, канаандыктардын, периздиктердин, хибиликтердин жана жебустуктардын падышалары Жашия менен Исраил элине каршы салгылашыш үчүн чогулушту. Бирок Жерихо менен Айды Жашия эмне кылганын уккан Гибон тургундары мындай амал колдонушту. Алар жолунан нан камдап, эшектерине эски каптарын жана шарап куюлган эски чалдыбары чыккан, жамаачыланган чанаштарын артып, аларды карай жөнөп калышты. Буттарына жамаачыланган эски бут кийим, үстүлөрүнө эски кийим кийип алышты. Алардын жолго алган наны да көгөрүп, катып калган нан эле. Алар Жашияга ысрайылдыктардын станы турган Гилгалга келишти да, ысрайылдыктар менен Жашияга мындай дешти: "Биз алыска өлкөдөн келдик. Биз менен келишим түзгүлө." Ошондо ысрайылдыктар хибиликтерге мындай дешти: "Силер бизге жакын турган эл болуп жүрбөгүлө. Андай болсо кантип келишим түзөбүз?" Алар Жашияга: "Биз сенин кулдарыңбыз" дешти. Жашия алардан: "Силер кимсиңер? Кайдан келдиңер?" деп сурады. Алар Жашияга мындай дешти: "Сенин кулдарың Кудай Теңирдин ысымы үчүн эң алыскы өлкөдөн келишти. Анткени биз анын даңкы жөнүндө, Мисирде кылган баардык иштери жөнүндө уктук." Ошондой эле ал Иордандын арка өзүндө жашаган аморлуктардын эки падышасын, Кешбон падышасы Сихон менен Аштаротто жашаган Башан падышасы Огду эмне кылганын билебиз. Мына ушуларды уккан биздин аксакалдар менен биздин өлкөнүн эли бизге мындай дешти: "Колуңарга жол азык алып, аларды утурлай чыгып, мындай деп айткыла: Биз силердин кулуңарбыз, биз менен келишим түзгүлө. Силерди карай жолго чыккан күнү үйүбүздөн алып чыккан бул наныбыз ысык болчу. Азыр болсо ал катып көгөрүп кетти. Мына бул шарап куюлган чанаштар да жапжаң эле. Жолдо чалдыбары чыкты. Жолдун узактыгынан үстүбүздөгү кийимибиз да, бутубуздагы бут кийимибиз да жыртылып калды." Исраилдыктар алардын колундагы нанды алышты, бирок Теңирдин эркин сурашкан жок. Анан Жашия алар менен тынчтык келишимин түзүп, алардын өмүрүн сактоого макул болду. Жамааттын башкаруучулары аларга ант беришти. Исраилдыктардын алар менен тынчтык келишимин түзгөнүнө 3 күн болгондон кийин алардын кошуна эл экенин, жакын эле жерде жашаарын угушту. Анткени Исраил уулдары жолго чыгып 3-чү күнү алардын шаарларына келишкен. Алардын шаарлары Гибон, Кепира, Бейрот жана Кирият Жеярим эле. Исраил уулдары аларды кыйратышкан жок, анткени жамаат башчылары Исраилдин Кудай Теңири менен ант берип коюшкан. Мына ушул үчүн Исраилдин бүткүл жамааты башчыларга нааразы болду. Ошондо башчылардын бардыгы бүт жамаатка мындай дешти: "Биз аларга Исраилдин Кудай Теңири менен ант берип койгонбуз. Ошондуктан аларга тие албайбыз. Биз аларды мындай кылалы: аларга берген антыбыздан улам Кудайдын каарына калбашыбыз үчүн аларды тирүү калтыралы." Башчылар дагы мындай дешти: "Булар жашай беришсин, бирок бардык жамаат үчүн отун жарып, суу ташышат." Ошондо алар башчылар айткандай кылышты. Анан Жашия аларды чакырып алып мындай деди: "Бизге жакын жашап туруп, эмне үчүн силер бизди биз эң алыскы өлкөдөн келдик деп алдадыңар? Мына ушул үчүн силерди каргыш урсун, өмүр бою кул болуп, Теңиримдин үйүнө отун жарып, суу ташыйсыңар." Алар Жашияга мындай деп жооп беришти: "Исраилдин алдындагы бүт элдерди кырып, алардын бүт жерин аларга бер деп, Кудай Теңир өз кулу Мусага буйруганы жөнүндө сенин кулдарыңа кабар жеткен. Ошондуктан өмүрүбүздөн ажыратпасын деп, өтө корккондуктан ушундай иш кылдык. Мына эми биз сенин колуңдабыз. Эмне кылсаң өзүң бил, сага эмне жакшы жана адилеттүү көрүнсө, бизге ошондой кыл." Жашия аларды мындай кылды. Аларды Исраил уулдарынын колунан куткарды. Аларды исраилдыктар өлтүрүшкөн жок. Ошол күнү Жашия аларды жамаатка жана Кудайдын курмандык чалынуучу жайына отун жаргыч, суу ташыгыч кылып дайындады. Теңир кайсы гана жерди тандабасын, алар ошол жерде атүгүл ушул күнгө чейин кул болуп жүрүшөт. 139 забур. Забур ырчылар тобунун башчысына Дөөттүн забуру. "О Теңир, мени каардуу адамдардан куткар. Мени кысымга алгандардан сакта. Алар жүрөгүндө жамандык ойлоп, күн сайын согушка даяр. Тилдерин жылаандай соймоңдотушат. Тилдеринен уу тамат. О Теңир, мени абийирсиздин колунан сакта. Мени куугунтуктаган адамдардан сакта. Алар менин бутумду олку-солку кылганы жатышат. Текеберлер мага жашыруун тузак тартып сыйыртмак салышты. Жолума тор жайышты, капкан коюшту. Мен Теңирге мындай дедим: "Сен менин Кудайымсың, менин жалынган үнүмдү ук, Теңирим. Теңир, Теңир менин куткарылуумдун күчү сенде, согушта сен башымды калкаладың.
Теңир ыймансызды максатына жеткирбе, анын жаман ойлорунун ийгиликке жетишине жол бербе, болбосо алар текеберденип кетишет. Мени курчагандардын баштарын өз ооздорунун жамандыгы басып калсын, аларга күйүп жаткан от жаасын, алар чокко ыргытылсын, турбас болуп туңгуюкка ыргытылсын. Тилизар адам жер үстүндө чыңдалбайт, кысым кылгандын кыянаттыгы өзүн өлүмгө тартып кетет. Теңир эзилгендерди акыйкат сотторун, алсыздарга адилеттик кыларын билем. Ошондуктан адил адамдар сенин ысымыңды даңкташат, күнөөсүз таза адамдар сенин алдыңда жашашат. 140 забур. О Теңир, сага кайрылам, мага тез кел. Сага жалынганымда менин сыйынуума кулак сал. Сенин алдыңа менин сыйынуум фимиямдай болуп, сунган колдорум кечки курмандыктай болуп барсын. О Теңирим, менин оозума сакчы кой, оозумдун каалгасын сакта. Менин жүрөгүмдүн жалган сөздөргө бурулуп кетүүсүнө жол бербе. Мыйзамсыз иш кылган адамдар менен бирге күнөө иштерди кылуума жол бербе. Алар сүйгөн тамактарды жебейин. Мени адил адам жазаласын. Бул ырайым менин бетимди ачсын. Бул менин башыма зыянын тийгизбеген эң жакшы зайтун майы. Менин жалынган сыйынууларым тигилердин кыянаттыгына каршы. Алардын башчылары аскаларга чачырап кетип, менин сөздөрүмдүн баяоо экенин угуп жатышат. Бизди топуракты майдылагансып майдылап жатышат. Сөөктөрүбүз өлгөндөр жаткан жайдын оозунда чачылып жатат. Бирок менин көздөрүм сенде, Теңирим. Теңирим, сага таянам, мени өлүмгө дуушар кыла көрбө. Мени мыйзамсыздардын тузагынан, жайган торлорунан сакта. Ыймансыздар өз торлоруна өздөрү чалынсын, ал эми мен чалынбай өтүп кетем. 3 бөлүм. Мындай деп айтышат: эгерде күйөөсү аялын кое берсе, аялы андан кетип, башка күйөөгө тийип, кайра мурунку күйөөсүнө кайрылып келсе болобу? Ушул үчүн ал өлкө булганбайт бекен? Сен болсо көп ойношторуң менен бузуктук кылдың, ошого карабастан мага кайрылып кел, дейт Теңир. Башыңды көтөрүп бийик жерлерди кара. Сени менен кайсы жерде гана бузуктук кылышкан жок. Чөлдө турган арабиялыктай болуп, сен алар үчүн жолдун боюнда турдуң. Бузуклугуң жана анткорлугуң менен жерди булгадың. Ошол үчүн жамгыр кармалды. Кеч жамгырда болгон жок, бирок сенин чекең бузулган аялдын чекесинде эле. Сен уят сыйытты таштап койдуң. Сен азыр эле мага мындай деп кайрылбадыңбы? Ата, сен менин жаш кезимдеги жол көрсөтүүчүм элең. Ал кантип эле дайыма каардана берсин. Кантип эле каарын өзүндө түбөлүк кармап тура берсин. Мына сен ушинтип айтып жатасың, бирок күчүң жеткенче жамандык кылып жатасың. Жошия падышанын ушунда Теңир мага мындай деди: сен бузулган Исраилдин эмне кылганын көрдүңбү? Ал ар кайсы бийик тоолорго жана ар кандай бутактуу дарактардын түбүнө барып, ошол жерлерде бузуктук кылды. Ал ушунун баардыгын кылгандан кийин мен мага кайрылып кел дедим. Бирок ал кайрылып келген жок. Муну анын ишенимсиз эжеси Жүйүт көрдү. Мен бузулган Исраилди баардык бузуктук иштер үчүн кое берип, колуна ажырашуу катын бергенден кийин анын ишенимсиз эжеси Жүйүттүн коркпогондугун, ал да барып бузуктук кылганын көрдүм. Ал өзүнүн ачык бузуктук кылуусу менен жерди булгады. Таш менен да, жыгач менен да ойноштук кылды. Бирок ушунун баарына карабастан анын ишенимсиз эжеси Жүйүт мага чын жүрөктөн кайрылган жок, анткорлук менен эле кайрылды, дейт Теңир. Мага Теңир мындай деди: бузулган Исраил ишенимсиз Жүйүткө караганда адилеттүүрөөк болуп чыкты. Бар, бул сөздөрдү түндүккө жарыяла. Мындай деп айт: бузулган Исраил кайрылып кел, дейт Теңир. Мен силерге өз каарымды төкпөйм, анткени мен ырайымдуумун, түбөлүк каарданбайм. Бирок өз күнөөңдү мойнуңа ал, анткени сен Кудай Теңириңден четтеп, ар кайсы бутактуу дарактын түбүндө бөлөк буркандар менен бузуктук кылдың. Менин үнүмдү болсо укпай койдуңар, дейт Теңир. Ишенимсиздер, кайрылып келгиле, дейт Теңир. Анткени мен силер менен никелешкем. Силерден ар бир шаардан бирден, ар бир уруудан 2ден киши алам. Анан силерди Сионго алып келем. Анан мен силерге менин жүрөгүмө жаккан койчуларды берем. Алар силерди билим менен, акыл менен кайтарышат. Силер жер үстүндө укумдап көбөйгөндө, ошол күндөрү, дейт Теңир, Теңирдин келишим сандыгы деп айтпай калышат. Ал адамдын оюна да келбейт, аны эстеп да коюшпайт, ага барышпайт, анын өзү да болбойт. Ошол убакта Иерусалимди Теңирдин тагы деп аташат. Бардык элдер Теңирдин ысымы үчүн Иерусалимге чогулушат. Ошондон кийин өздөрүнүн жаман жүрөгүнүн өжөрлүгү боюнча жүрүшпөйт. Ошол күндөрү Жүйүт тукуму Исраил тукумуна келет. Анан алар түндүктөн мен силердин ата-бабаларыңарга мурас кылып берген жерге бирге келишет. Бирок мен мындай дедим: мен сени балдардын катарына кантип коем? Мен сага көп элдер ээлеген эң сонун адам суктанаарлык жерди кантип берем? Дагы мындай деп айттым: сен мени ата дейсиң,
менден четтебейсиң. Бирок чынында эле аялы өз жолдошуна жүзү каралык менен оопасыздык кылгансыңары, Ысрайыл, силер да мага ошондой ишенимсиздик кылдыңар дейт Теңир. Бийик жерлерде үн угулат. Ысрайыл уулдарынын аянычтуу ыйы угулат. Анткени алар өз жолдорун бузушту, өз Кудай Теңирин унутушту. Кайрылгыла ишенимсиз балдар, мен силерди баш ийбестигиңерден айыктырам. Мына биз сага келе жатабыз, анткени сен биздин Кудай Теңирибизсиң. Чындыгында биз дөбөлөргө жана көп сандаган тоолорго бекер ишениптирбиз. Чындыгында Ысрайылдын куткарылуусу Теңирден, биздин Кудайдан. Жаш чагыбыздан бери бул жийиркеничтүү нерсе биздин ата-бабаларыбыздын эмгегин, алардын койлорун жана өгүздөрүн, уулдарын жана кыздарын жеп келе жатат. Биз өз жийиркеничибизге батып жатабыз. Бизди өз маскаралыгыбыз басып жатат. Анткени биз Теңирдин алдында, өзүбүздүн Кудайыбыздын алдында күнөөгө баттык. Биз да, биздин ата-бабаларыбыз да жаш чагыбыздан тартып ушул күнгө чейин Теңирдин, биздин Кудайыбыздын үнүн укпай келдик. 17 бөлүм. 6 күн өткөндөн кийин Ыйса Петирди, Жакыпты жана анын бир тууганы Жаканды ээрчитип бир бийик тоого чыкты. Ошол жерде алардын көз алдында Ыйсанын көрүнүшү өзгөрүлдү. Анын жүзү күндөй жаркырап, кийими аппак болуп калды. Анан аларга Ыйса менен сүйлөшүп жаткан Муса менен Илияс көрүндү. Ошондо Петир Ыйсага мындай деди: "Теңир, бул жерде болгонубуз жакшы экен. Эгерде кааласаң, бул жерге 3 алачык тургузалы. Сага бирди, Мусага бирди, Илияска бирди." Петир сүйлөп жаткан учурда жаркыраган бир булут аларды каптап калды. Анан булут ичинен: "Бул менин сүйүктүү уулум, мен ага ыраазымын, аны уккыла" деген үн чыкты. Муну укканда шакирттер коркуп кетишип, жүз төмөндөп жыгылышты. Ыйса аларга жакын келип, колун тийгизип: "Тургула, коркпогула" деди. Алар баштарын көтөрүп, Ыйсадан башка эч кимди көрүшкөн жок. Тоодон түшүп келе жатышканда Ыйса аларга: "Адам уулу өлүп, кайра тирилгенге чейин бул көрүнүш жөнүндө эч кимге айтпагыла" деди. Шакирттер андан: "Эмне үчүн мыйзам окутуучулар Илияс пайгамбар Машаяктан мурун келиши керек деп айтышат?" деп сурашты. Ыйса аларга мындай деп жооп берди: "Туура. Адегенде Илияс келип бардык нерсени өз ордуна коюшу керек. Бирок силерге айтып коеюн, Илияс келген, бирок аны таанышпай, ага ойлоруна келгендей мамиле кылышты. Ошол сыяктуу эле адам уулу да алардын колунан азап чегет." Ошондо шакирттер анын чөмүлдүрүүчү Жакан жөнүндө айтып жатканын түшүнүштү. Алар элдин арасына келишкенде бир адам Ыйсанын алдына келип чөгөлөп: "Теңир, менин уулума ырайым кыла көр. Анын элирмеси бар. Аябай кыйналат. Бирде отко, бирде сууга боюн таштап жиберет. Аны сенин шакирттериңе алып келсем, алар айыктыра албай коюшту" деди. Ошондо Ыйса: "О ишенимсиз, бузулган муун, качанга чейин силер менен болом? Качанга чейин силерге чыдайм? Баланы бул жерге мага алып келгиле" деди. Ыйса буйрук берер менен баладан жин чыгып кетти. Бала ошол замат айыгып калды. Ыйса жалгыз калганда шакирттер келип: "Эмне үчүн биз жинди кууп чыгара албай койдук?" деп сурашты. Ыйса аларга: "Ишенимиңердин аздыгынан улам. Силерге чындыкты айтып коеюн. Эгерде силердин сарыгычы данындай эле ишенимиңер болсо, бул тоого, бул жерден тигил жерге жыл десеңер ал жылат. Силер үчүн мүмкүн болбогон эч нерсе болбойт. Жиндерди сыйынуу жана орозо менен гана кууп чыгарууга болот" деди. Галилеяда жүрүшкөн кезде Ыйса аларга: "Адам уулун адамдардын колуна салып беришет. Аны өлтүрүшөт, бирок ал 3-чү күнү тирилет" деди. Шакирттер буга абдан капа болушту. Капернаумга келишкенде дидрахма жыйнаган салык жыйноочулар Петирге келип: "Силердин устатыңар дидрахма береби?" деп сурашты. "Берет" деп жооп берип, Петир үйгө кирди. Ал эч нерсе айта электе эле Ыйса андан: "Кандай деп ойлойсуң, Шимон? Бул дүйнөдөгү падышалар алык салыкты кимден алышат? Өз уулдарынанбы же бөтөн кишилерденби?" деп сурады. "Бөтөн кишилерден" деди Петир. Исага: "Демек уулдары салык төлөшпөйт экен да. Бирок салык жыйноочулар кыжырланбашы үчүн көлгө барып кайырмак сал. Кармаган биринчи балыгыңды тартып алып, оозун ачсаң, статирди көрөсүң. Аны алып экөөбүз үчүн берип кой" деди.